Бүгүн мэр Жеңишбек Токторбаев Келечек базарынын соодагерлери менен жолукту. Ал базарда 502 соода орну бар экенин, анын 382 арендада отурганын белгилеп, ошол арендачыларга жаңы курулган базардан бекер орун берүүнү убада кылды. Бирок соодагерлер бул сунуш менен макул болгон жок. Алар Келечек базарында 1000ден ашык орун бар экенин айтып, калган сатуучулар эмне болот деген суроону көтөрүштү. Токторбаев базар унааттыгынын жаратып жатканын айтып, көчүрүү иштери эртең башталарын билдирип, элдин суроолоруна жооп бербестен кетип калды. Эртеңден баштап көчөбүз. Буга чейин соодагерлер көчүрүүгө каршы болуп, бир нече жолу нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Алар контейнерлерди жана соода түйүндөрүн өз учурунда мыйзамдуу түрдө ири суммага сатып алышканын, ал тургай колдорунда кызыл китептери бар экенин белгилешет. Соодагерлер жаңы курулган базардагы орундардын сапаты начар экенине жана кымбат баада сатылып жатканына да нааразы. Ошондуктан алар Келечек базарынан көчпөйбүз деп турушат. Бизди көч менен чыгарып атат. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. Биз акымдастарды иштеп, президенттерге кат жолдоп башка эч жетпей атат. Азыр мэр келип сүйлөп туруп биздин үнүбүз укпай өсүп кетип калды. Бирок биз чыкпайбыз. Биздин сугул тапшырма чыгабыз. Ушунча адамдын ушунча акчаны бир адамдын кызы. Bir adamın kızıcı, komşu adamın mehneti getirmedi. Büyük çok bandarımız durar, barcığı tentik gitti. Karıgan sarıganlar kasap, şunu da ayda biz hazır 8.000 pensiyeyle kayaka yaşayırız. Büyüğümüzde üyde alıvatar, başkası başkana alıvatar, cennetle. Komşu çıksa. Karapayım eldinde oyun uğuş gerek de, biz bu yerden nalok төлеп atsak, o vakında sos fondu төлеп atsak, ana qanday биздин оюбузду укпастан мынтип кылып кетип калат. Мисалы биз бул жерден чыкпайбыз, ушул жерде жатабыз, түнү да жатабыз. Кетпейбиз биз эч жака. Келечектин соодагерлери үчүн жаңы базар куруп бүтүшкөн, эң арзан курулуш материалдары менен. Бирок ошол эле тоокканадай павильондун чарчы метрин $1500 сатып жатышат. Соодагерлер мындай баага соода ордун сатып алууга күчү жетпей, көчүүгө каршылык көрсөтүшүүдө.